Саламатсызбы? Саламатчылык. Мугалим билгенде бул татаал кесип, ошол кесиптин ээси Салих эжейди кандай мугалим катары билесиз? Салиха Өмүрбековна бул өз ишин мыкты билген, кесипкөй адис. Бул окуучулардын арасында дагы, эмгек жамааттын арасында дагы, ата энелердин арасында дагы кадыр баркка ээ. Бул өз кесибин сүйгөн, баланын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирип, аларда кандай ой жору болуп атканын баардыгын көзүнөн байкап билип, баардыгын жакшы мамиле кылат. Бул Салиха Өмүрбековна өзүн мугалим катары эмес, өзү дагы мектепте 2018-жылдан бери окуу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенет. Ал учурда дагы көптөгөн кесиптештеринин арасында дагы өзүнүн усулдук иштерин жайылтууга, жаш мугалимдерге усулдук жардам берүүдө дагы мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет. Салиха Өмүрбековна жөнүндө айтса сөз көп. Абдан мыкты жетекчи десем дагы болот. Себеби директордон кийинки эле мугалимдерге жол көрсөтүүчү инсан. Ошондой эле окуучулар арасында дагы сүймөнчүлүккө ээ мыкты мугалим. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мектеп жетекчиси жана мугалим катары Салих эжейдин мугалимдик кандай сапаттарын айта аласыз? Мен Салиха эжейим менен ушу 2018-жылдан бери чогуу иштешип келе жатам. Салиха ушу келгенден бери эле Салиханын мен аракетчил экенин байкадым. Бизде болгон мага окшогон улуу мугалимдерден көптөгөн кеңештерди сурап турат. Биз берген кеңештерди туура кабыл алат. Кабыл алып, ошо аракеттенип, ошону аткарууга баардык иштерди так убагы менен аткарып турду. Ошонун натыйжасында деп ойлойм. Ошондуктан бул Салиха мына азыр алдыңкы жакшы мугалимдердин катарында келе жатат. Балдарга болгон мамилеси, балдарга билим берүүдө, азыркы жаңы чыгып аткан ыкмалар менен ар кандай жакшы сабактарды өтүп, балдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Окуткан балдары аябагандай тың, жакшы, алдыңкы окуучулардан болуп атат. Жетекчи катары карасам, биздин мектепте 27 мугалим бар. Ошо 27 мугалимдин ар биринин мүнөзү ар башкача. Ошолордун ар биринин тилин таба билди деп ойлойм. Ар бирине улууга улуудай мамиле кылат, кичүүгө кичүүдөй мамиле кылат. Ар биринин оор күндөр келип калат. Кээде мугалимдердин башына да аны түшүнө билип, алардын кубанычына орток болот, кайгысын болсо тең бөлүшөт дегендей. Кээ бир мугалимдерге жардам болуп калат, ошо жардам берет, аянбайт. Мектепке жаңы кадрлар да келип жатат. Ошо кадрларды дагы жакшы кабыл алып, жаш мугалимдерге жакшы өзүнүн насааттарын айтып, түшүндүрүп, аларга оор айтпай болгон кеңештерин берип атат. Ошондуктан мен Салиханы ушу жакшы мугалим жана жакшы жетекчи деген баа берем. Дагы ишине алдыда боло турган иштерине ийгиликтерди каалайм. Ден соолукта болсун, үй бүлөсү менен да жакшы мамиле кылышып, кандай десем, жакшы колдоо көрсөтөт жолдошу. Үй бүлөдө колдоо көрсөткөндүктөн мен ойлойм ушу мектепте эртеден кечке, эртең менен келген кечке чейин ушу мектептин иштери менен жүрөт. Иштерине ийгилик каалайм. Жакшы, чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз ата эне катары Салих эжейге кандай ой пикириңизди калтыра кетесиз? Рахмат. Салиха эжей кызымдын билим жолунда чоң из калтырып жаткан мыкты устат. Кызым 0 класстан бери ушул мугалимден билим алып келет жана бүгүнкү күндө мыкты окуучулардын катарында. Бул албетте эжейдин заманбап кызыктуу ыкмаларды колдонуп, балдардын көңүлүн бурган сабактарды өтүшүнүн натыйжасы деп ойлойм. Мен Салиха эжейге бекем ден соолук, ишине ийгилик каалайм. Силерге дагы чоң рахмат. Жакшы, рахмат.